Адам ошол ийгилик, бактылуулукка жетиш үчүн 3 нерсени аткарыш керек. Биринчиси инсандын жүрөгүнө ыймандуу болуш керек. Аллахка болгон ишенич, бул дүйнөгө болгон көз караш туура болуш керек. Бул дүйнө убактылуу нерсе. Канча көп чогултсаң, өмүрүң узун болуп кетпейт. Канча сеники аз болсо, өмүрүң кыска болуп калбайт. Деп бул дүйнөгө болгон көз караш, акыреттин түбөлүктүүлүгүнө болгон көз караш туура болуш керек. Ыймандын тууралыгы керек да. Эгер инсандын бул дүйнөдө ыйманы алсыз болсо, өзүнү да кыйнайт, өзгөнү да кыйнайт да. Бир адамдын жүрөгүндө ушундай деген ишенич болсо, канча байлыгың көп болсо, ошончо бактылуусуң. Канча сенин байлыгың көп болсо, ошончо өмүрүң узун болот десе, эми өзүнүкү жетпегендиктен өзгөлөрдүкүн алыш керек болот. Акыретти ойлобой жатпайбы, кабырда жооп бересиң дебей жатат, эптеп алып өзүнүкү кылса болду. Кайсы жол менен арга иши жок, кедейдикин да, жетимдикин дагы кайсы бир жол менен алдап, коркутуп, уурдап алса алыш керек болот да. Ыймандуу инсан эмне кылат десе, ыймандуу инсан бул дүйнөгө башкача көз караш кылат. Бул дүйнөдө канча чогулсаң да баары бир калып кетет. Андан көрө башкаларга жакшылык кылып, ибадат кылалы, башкаларга жакшылык кылалы, башкалардын акысын берели деп туруп башкаларга жакшылык кылуу менен эмне кылат? Дүйнөнү чогултуу менен эмес, таркатуу менен алек болот да. Сахабалардын доорунда уруш болбойт эле, талаш болбойт эле. Эмне үчүн? Себеби алардын ыймандары бекем болгондуктан, дүйнөгө болгон көз караш туура болгондуктан болго, дүйнөнү талашып эмес, түртүшүп жашайт эле да. Дүйнөнү түртүшүп жашайт эле. Умар радиаллаху анхуну казы кылып койгон мусулмандарга. 1 жылдан кийин келип айтты, мен бекер айлык алып жатам. 1 жыл күтүп отурдум, бир адам келген жок, мага арызданып, анын арызын карасам. Бир дагы адам келген жок деди. Ишиңерди алла, мен жөн эле отуруп алып, айлык алып атам деди. Ыймандуу болгондо талаш токтойт. Андан кийинки доордо бир казыга 2 адам талашып келет. Бир кумрага чоң алтын салып алат дагы, ошол алтынды алып келет дагы, баягы бирөөсү жер сатып алган экен, ошол айтат: "Мен бул адамдан жер сатып алдым. Жерни казып жатсам, мына алтыны чыкты, берсем албай атат" дейт. Биринчиси айтат: "Мен жерди дагы, жердеги нерсени дагы сатканмын" дейт. Айтат: "Бул сеники, мен жер алганмын соодада, жердеги байлык деп айтылган эмес" дейт экен. Элестетип көрүң, алтынды апарып сеники деп талашып отурат. Эл ушундай ыймандуу эле. Эл ыймандуу болсо, элдин башына келген адамдар да ыймандуу болот да. Казы да ыймандуу эле. Сага керек болсо, мага бер десе болот эле да. Андай деген жок. Экөө караса алгыдай түрү жок. Бөлөйүн десе да макул эмес. Силерде перзент барбы десе, бирөөсү кызым бар дейт, бирөөсү уулум бар. Экөөнү үйлөйлү да, анан берип коелуш, экөө жашасын дейт. Ыймандуу ата эненин балдары не кылды? Үйлөнгөн күнү өмүр бойга жете турган байлык болуп калды. Бүгүн биздин замандагы эмне кылат? Доорлор ушундай болуп калды. Бирөөгө арызыңды айтып барсаң, баягы 2 мышык маймылга айтып барган экен арызынчы. Ошондой болуп калды. 2 мышык быштак таап алат дагы, бөлүшө албай урушат. Анан маймылга алып барса, бир жагын чоң, бир жагын кички кылып сындырып коет. Таразага койсо, чоң жагы басып кетет. Чоң жагын алат, чоң тиштесе кички болуп калат. Андан бул жагын тиштейт. Ушинтип кичкейтип кичине калганда мышыктар разы болду эме десе, муну бөлгөн акыма дейт экен да. Болду. Талашсаң эч нерсе жок каласың. Ыймансыз инсандар дүйнөнү талашып, дүйнө жок калат. Ыймандуу инсандар дүйнөнү түртүшүп отуруп жаннатка жетип алат. Абу Бакыр Сыдык радиаллаху анху пайгамбар салам акча берсе, акча деп айтып атам биздин тил менен, алтындарды, байлыктардан берсе, албаймын дейт эле. Бул деген таза, жакшы адамга жакшылыкты гана кошот деп таргып берип, кызыктырып берет эле. Мадинанын көчөсүндө 2 нерсе аккан. Биринчиси арак арам болгон күндө арак аккан, экинчиси Аллах Таала байлык бергенде алтындарды төгүп салып ыйлаган. Алла, биздин сообузду берип койдуңбу депчи. Эгер бүгүн бизге көрсө, машалла, Аллах берип атат дейт элек да. Сахабалар: "Аллах, сен берип коюп жатасыңбы? Бизге акыретти алыш керек эле" дейт. Ошол үчүн бактылуу болуш үчүн биринчи урматтуу мусулман бертугандар, ыймандуу болуш керек. Ыймандуу болуш үчүн барго, эмне кылыш керек? Бир нерсе кылыш керек да, бай болуш үчүн кичине иштеш керек, дыйканчы болуш үчүн жер казыш керек дегендей. Ыймандуу болуш үчүн ыйманга бир аз мээнет кылыш керек. Өзүнүн ыйманыбызга мээнет кылышыбыз керек. Эми ыйман келгенден кийин инсанга экинчи ыйман менен кошо келе турган сыфаттар бар. Адам мусулман сыфаты менен мусулман болот. Байлыгы менен, сүрөтү менен эмес, эң негизгиси ички дүйнөсүндөгү сыфаты. Ошол ички дүйнөсү оңдолгондон кийин ички дүйнөнүн таасири сыртына бере баштайт.
Эгер ичи оңдолбосо сыртын оңдоп коюш менен адам оңолбойт экен да. Ошол үчүн экинчи нерсе, урматтуу мусулман бир туугандар, биздин кулк мүнөзүбүздү, адеп ахлагыбызды оңдошубуз керек. Адеп ахлак мусулмандарды Куранда канча жерде мусулманды сыфаттаса, мусулманды мактаса, канча жерде Куранда мусулманды мактаса, сыфаты менен мактаган. Пайгамбарларды мактаса, сыфаты менен мактаган. Аллах Куранда пайгамбарларды айтат: "Чынчыл пайгамбар эле, сиддикан набия, чынчыл пайгамбар эле" депчи. Демек ал дегени силер чынчыл болгула деген да. Садикал ваад, уадаларына так турган пайгамбар эле. Сен дагы уадаңа так тургун деген сөз да. Аны айтып жаткандык Аллах Таала пайгамбарлар ушундай сыфатта эле, мусулмандар пайгамбарды ээрчигендер, силер да ушундай болгула деген маани да. Бүгүн биз эмне кылып калдык? Алла сактасын, ушунчалык мусулмандын сыфаты кеткендиктен экинчи мусулман ишенбей калдык да. Эгер машина сатып алсаңыз, үй сатып алсаңыз, эгер бир башка бир мусулман эместен сатып алсаңыз айтат, эмне дейт? Бизде мындай бир сөз бар го. Муну орустан сатып алдым, ол чын айтат дейт. Ал туура айтты дейт. Мусулман айтып атса, бул жакшы машина десе ишенбес, жок дейт. Мусулман айтып атат депчи. Муну апарып көрбөйлү, текшертип көрбөйлү депчи. Биз чыныгы сыфат биздики болчу эле, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошол үчүн өзүбүздүн ички дүйнөбүздөгү жакшы сыфаттар менен өзүбүздү байытышыбыз керек. Аллах Таала инсандарды жаннатка киргизгенде инсандын жүрөгүндөгү ыйманына, ахлагына, амалына карайт. Байлыгына, келбетине карабайт. Актар жаннатка кирет, же болбосо байлар жаннатка кирет, же болбосо каралар жаннатка кирет, узундар, кыскалар, сулуулар деген жери жок да. Денеңерге такыр карабаймын деген. Инналлаха ла янзур иля суарикум. Алла силердин сүрөтүңөргө карабайт деп айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Неге? Себеп келбетти Алла жараткан, аны биз кылган эмеспиз. Акты ак кылган Алла, караны кара кылган, узунду узун кылган Алла, анга биздин тиешебиз жок. Сиз эмне кылдыңыз ошол каралат. Биз эмне кылдык? Канча ички дүйнөбүзгө байлык чогулттук, канчалык кулк мүнөз адеп ахлагыбызды чогулттук. Ошол үчүн эң жакшы адам, ар бир адам ойлойт, мен эң жакшымын депчи. Эң жакшы адамдын сыфатын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки нерсе менен айткан. Биринчиси, эң жакшы эркек аялына жакшы мамиле кылган эркек. Аялыңызга канчалык жакшы мамиле кыласаңыз, ошончолук жакшы эркек болосуз. Эмне үчүн? Себеп аял заты бар го. Бардыгы окшош эле жаралган, бардыгы ушул үйгө барсаңыз бир нерсе жок дейт, же тарынган, же эркелеген, кыскасы бир нерсе кылып турган болот. Ошого сабырдуулук кылып, аны менен тең эле урушуп, аны менен иринке чыгып албаңыз. Ошого жакшы мамиле кыласаңыз эң жакшы адамсыз. Себеп ал сиздин бүт айыптарыңызды билет, айтып турат постоянно. Өткөн кеткен бардыгын билет. Ошого сабыр кылып, ошого жакшы мамиле кылсаңыз, демек сиз жакшы адам болосуз. Ошол үчүн айтат, аялы аулия деген адам чыныгы аулия ошол болот депчи. Эл аулия деген адам аулия болбойт да. Аялыңыз айтса, бул аулия, бул чыныгы тахажжуд окуйт, бул ушундай адам, бул жакшы адам, мында айыбы жок десе, демек айыбыңыз жок. Эгер аял айта турган болсо, анда болбой калат. Экинчиси, эң жакшы адам адамдарга пайда жеткизген адам. Биз мусулмандар ушундай адамдар бололу, бардыгына пайда жеткизе турган. Бизди көргөндө адамдар айтыш керек, бул адамдан мага зыян келбейт. Пайда жеткизиши мүмкүн, зыян келбейт деген элести ала алыш керек да. Ошого иншалла ошондой деңгээлге жеткенге ниет кылдык. Экинчи адамды бактылуу кылууга жеткизиш үчүн анын сыфаттары керек. Кечиримдүүлүк, жөнөкөйлүк, башкалар менен болгон мамилеси, туугандар менен, кысасы элдер менен, туугандарыбыз менен болгон жакшы мамилелерибизди оңдойлук. Бардык адам бизди көргөндө бизден пайда жетет деген түшүнүккө келсин да. Элестетип көрүңүз. Бир каттуу спортсмен болгон адам тар кийимдер менен базарда турса, берке десе не дейсиз? Зыр дейт өзүнө, коркуп кетесиң, не демекчи бул аз депчи. Эгерде бир жөнөкөй бир жакшынакай кийим менен ассаламу алейкум десе, алейкум ассалам, не жардам берейин деп, мындай баягыдан коркунуч келбейт да сагачы. Биздин сөзүбүз ушундай болсун, биздин сөзүбүздөн адамдар артынан мага бир жакшылык кылмакчы, бул адамдан зыян келбейт деген элес келиш керек да. Жакшылык келет деп. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, эң жакшы досуң, сен аны карасаң, сага Алланын эсиң салып турат дейт. Сен аны карасаңыз, Алланын эсиңизге салып турат. Карасаң, Алла эсиңе келет да. Аны алды көргөндө өзүнчө эле мусулман болуп, машалла, алхамдулилля деп кетесиң го. Ошондой болушубуз керек ар бирибиз. Экинчи, бизди бактылуу болушубуз үчүн иншалла эмне керек экен? Сыфаттар керек. Үчүнчүсү, биздин бактылуулугубуз үчүн ар бир күнү, ар бир учурда Аллах Таала тараптан бизге берилген өкүмдөр бар. Ошол өкүмдөрдү аткарып жашайлы. Көчөгө чыктыңыз, эже карындаштарыңыз өтүп барса, көзүңүздү пастатасыз. Жаман ой кылбайсыз. Бир мусулман жолуктуңуз, салам бересиз, ата энеңизди сыйлайсыз, балдарыңызга таалим тарбия бересиз. Ар бир учурдун
амалы бар. Ороз айы келди, орозо бересиз, зекетиңиз келди, зекетин бересиз, намазга чакырылды, намазга келесиз. Базарыңыз ишиңиз башталды, базарыңызга барасыз, дыйканчылык ар бир нерсени учурун билип аткарышты бактылуулукка алып барат.